Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Бул сиздер көрүп турган L-карт сиздерге өтө керектүү деп ойлоймун. Atomy компаниясында иштеген бардык өнөктөштөр үчүн бул өтө керек. Мындайча айтканда, командасы бар наставниктер үчүн керек. Урматтуу лидерлер, сиздердин айыл жеринде, мейли шаар жеринде болсун, виза картасы жок командаңыз, консультанттарыңыз бар болсо, анда алар банктан акча салып сизге кыйналышпайт, жана да очередь күтүп сиз кыйналбайсыз. Бул L-картты аштырып алыңыз. Буну кандай кылып аштырабыз жана кандай пайдалары бар? L-картты сиз паспортуңуз жана Билайн номериңиз болуш керек. Билайндын кеңсесине барып, мага L-карт керек дей турган болсоңуз, жарым сааттын ичинде сизге даярдап беришет. Сизге даярдап бергенден кийин Balance Cage деген приложенияны телефонуңузга орнотосуз. Анан болду, башка айыл жериндеги кыштактагы адамдардын бардыгы, мейли шаар жери болсун, сизге единица кылып салышат номериңизге. Андан кийин сиз Balance Cage'га киргенде, бул жерде менин эсебим деген жерде сиздин акчаңыз турган болот. Андан кийин сиз аны эмне кыласыз? Бул жерде номерге жана L-картка деп турат. L-картка дегенди мына мен бастым. L-картка дегенди басканда 16 номер жаз деп чыгат. Ошол сиз L-картыңыздагы сыртында узунунан турган 16 номерди жазасыз. Точно туура жазасыз. Бир номерден адашып калсаңыз, акчаңыз артка кайтпайт. Андыктан сиз адашпайсыз, туура салыңыз. Болду, ошол боюнча сиздин L-картыңызга акча түшүп калат. Бардык эле банкоматтарда азыр L-карт болгондуктан бардык банкоматтан алып алсаңыз болот. Аны алгандан кийин, мисалы Optima банкка барасыз дагы. Мисалы меники Optima банктын визасы. Optima банкка барып туруп эле терминалынан визаңызга акча салып аласыз. Андан кийин ошол сиздин консультанттарыңыз, командаңыздагы адамдар өзүңүзгө ID паролду бергенде, анын атынан заказ кетирип коесуз. Мында ушинтип биз бири-бирибизге жардам беребиз. Мен мисалы өзүмдүн структурам болсун, мейли болбосун, бардыгына ушул L-карт менен жардам берип заказдарын кетирип жаткан учурум. Эгерде кимде ким түшүнбөй калган болсо, суроо берсеңиздер төмөндөгү номерге түшүндүрүп беремин. Бул жерде көбүнчө айыл жеринде жашаган адамдар үчүн эң жакшы пайдасы, алар банкка келип кезек күтпөйт, жол кыра кетирбейт, убактысын кетирбейт, жана төртүнчүдөн банктан нар жак бер жак услугаларын төлөбөйт. Билайндан единица кылып сала турган болсо, 5000 1000 сомбу, 5 эле сом алат. Эгер терминалдан салса, ал эми Билайн компаниянын өзүнүн терминалынан сала турган болсо, 5000 боюнча эле сиздин L-картыңызга түшүп калат, баланс кежиңизге. Ошондуктан адамдарга да жеңил болсун үчүн, урматтуу наставниктер, лидерлер, L-карт аштырып алсаңыздар, баарыңыздарга жакшы болот. Эми L-карттан отуруп, сиз виза картаңызга деле которуп алсаңыз болот. Бирок ал үчүн сиздин виза картаңыз Доскредо банктыкы болуш керек. Ал эми башка компаниянын, башка банктардын виза картасына комиссия алат. Каналга катталабыз. Мүмкүн болушунча сиздерден сураныч, класс басып, поделиться кылып коюңуздар.